Организмди бир күндө тазалаңыз. Күнү бою таза суу ичиңиз. Сууга лимон ширесин же бал кошуп ичсе, андан да жакшы. Ар бир тамактанаардын алдында 1 стакандан. Кoko тикенек организмдин зат алмашуу процессин жакшыртып, токсиндер менен шлактардан арылтат, боордун жумушун жакшыртат. Күнүнө 2-3 ирет ичебиз. Эртең мененки тамак учурунда зыгырданын 1 аш кашык жесеңиз, ашказан ичеги жолдорунун жумушун жакшыртат. Ар бир тамактануудан кийин көк чай ичиңиз. Бул чай кандагы кант өлчөмүн калыбына келтирип, ашказандагы ооруну процессин болтурбайт, боор менен бөйрөктү тазартат. Күн сайын 1 стакан ичүүнү адатка айлантыңыз. Жеңил жашылча менен мөмө жемиштерден жасалган салаттарды көбүрөөк жеген оң. Организмди тазалоочу кызылча квасы. Кызылча квасы абдан пайдалуу болуп саналат. Ал организмдеги зыяндуу шлактардан тазалап турат. Бөйрөктөгү таштарды кетирип, ичегенин жакшы иштөөсүнө жардам берет. Керектелүүчү азыктар: 500 грамм кызылча, 3 литр суу, 50 грамм ак нан, 100 грамм шекер, 10 грамм дрожж керектелет. Чеки кызылчаны арчып, жука кылып турап духовкага салып кургатып аласыз. Андан соң ага суу куюп бышканча кайнатабыз. Кайнап бышкан кызылчаны өзүнчө башка идишке салып, суусу жылуу болуп калганда кара нан, шекер, дрожж салып 2 күнгө жылуу жерге коюп коесуз. Башкан кызылчаны болсо башка тамак ашка колдонуп койсоңуз болот. 3 күндөн кийин даяр болгон квасты эртең менен жана кечинде колдонуңуз. Мээге кубат бере турган азыктар. Мээ адам баласынын борбордук системаны аткаруу органдарынын катарын толуктайт. Биздин организмге келген калориянын 20-30% мээге жумшалат. Сиз канчалык сапаттуу тамактансаңыз, организмиңизге ошончо керектүү азыктар барат. Мээге кубат бере турган азыктар: бадам мээнин иштөө функциясын жакшыртууга жардам берет, анткени анын курамы витамин Эге бай. Кешью эс тутумду жакшыртат, анын курамы түрдүү антиоксиданттарга бай. Грек жаңгагы мээнин ой жүгүртүү системасын жакшыртат. Мында омега-3 майы көп. Кара шоколад антиоксиданттарга бай болгондуктан бул дагы пайдалуу даамдардын катарын толуктайт. Алма бизди көп убакытка чейин ток кармап турган касиетке. Адистер алманы канчалык көп жесе, ошончолук ашыкча салмактан арыла тургандыгын эскертет. Кокос майы бул дагы организмдеги метаболизм менен ашыкча салмакты бирдей кармап турууга жардам берет. Зайтун майы түрдүү антиоксиданттарга бай жана жүрөк оорунун алдын алат. Жумуртка белокко өтө бай келгендиктен салмакты бирдей кармап турууга жөндөмдүү.